Чоң рахматымды айтам. Алдыда өзүп өнүп кетишиңе да каалайм. Бизге окшой эч ким болбосун. Барыңыздарга жараткандын тынчтыгы жана берекеси болгон болсун. Сиздер менен кайрадан Ал Жардам фонду. Урматтуу туугандар, өткөндө бизге которулган акчаларга 20 000 сомго Кара Балта шаарындагы жардамга муктаж болгон бир үй бүлөгө швей машинесин алып барып жеткизип бердик. Бир алымга 60 жаштагы бир инсан келиптир. Айтсаңыз, менин ушунчалык акчам көп. Айланамды карасам, досторумдун бардыгы каза болуп бул дүйнө менен коштошуп баратат. Бирок мен бул мынчалык байлыкты таштап кетким келбей атат. Кантип өзүм менен алып кетсем болот дейт. Ошондо ал кишиге карап, өзүңдөгү бүт байлыкты жакырларга, жардамга муктаж инсандарга садака кылгын, мына ошондо бардык байлыгыңды өзүң менен алып кетесиң деп айткан экен. Урматтуу туугандар, бул нерсе менин эмнеден айткым келип турат? Чөнтөгүңүздө 1000 сом акча боло турган болсо, ошонун 100 сомун бирөөгө садака кыла турган болсоңуз, ошол 100 сомду сиз алып кетесиз. 900 сому башка бирөөгө калып кетет деген сөз. Баарыңыздарды жараткан Алла Таалам садака берген жана өзү сүйгөн пенделерден кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.